Урматтуу кыргыз элим, мына могу жерде турабыз, таможняга чыкканыбыздан бери 4-5 сутка болду эле, өтө албай атабыз. Казакстан өттү кеп деп, мына Россия Казакстанда турабыз, өтө албай атабыз. 4 суткадан бери ачкан эле. Кече интернетке Россияга Ош базардан унаа менен жөнөгөн жарандардын видеосу жарык көрдү. Ал жакта тургундар Россия менен Казакстандын чек арасында калып, көздөгөн жерине жете албай нааразы болгондорун көрүүгө болот. Бул видео интернет айдыңында бир топ чуу жаратты. Мен өтөзүңөр деген, мына өтө албай турабыз 4 суткадан бери. Ош базарынын Кулиев жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан шопурлар мыйзамсыз түрдө Россия мамлекетине кетүү үчүн жүргүнчүлөрдү жеткирип келгендери белгилүү болду. Алгаш жолуккан айдоочулар дароо эле аял кишилердин кетүү мүмкүнчүлүгү аз экенин жана айдоочулук күбөлүк болсо оңой кетерин билдиришти. Өзүн улан деп тааныштырып, бирок ачык сүйлөп берүүдөн тартынган жигит Россияга кетүү мурда 5000 сом болсо, азыр 35 000 сомго чыкканын айтты. Мунун себебин жолду көрүнгөн тиешелүү адамдарга берип отуруп, шопурдун чөнтөгүндө 5000 сом эле калат деп түшүндүрдү. Ал эми дал ушул жерде жайгашкан жүк жеткирип берүүчү кызматчылар Россиянын бардык бурчуна аманаттарды 4 күндө жеткирерин билдирди. Кандай жүк берсеңчи? Мисалы, мындай неме, кийим-кечек, неме болсом, канча күндө жеткирип бересиң? 4 күндө. 4 күндө? Кепилдикти сиздер бересиздер да? Жетпейсиздерби? Тиги мындай алданып калган эртең болбойбу? Жок, мына элдин бар береде жасап, жетет, күнүгө жетет. Турбай келип турат бизге. Москвада дагы кайсыларга? Москва, Екатеринбург, Тюмень, Красноярский, Новосибирский. Мен качан кете алам примерно? Жол ачылганда эле. Жол примерно качан ачылат билбейсизби? Белгиси болуп турушан билбейт, ачпайт го. Акырында көрөрмандарга эскертерибиз, баары бир чек ара жабык болгондуктан азырынча кетпей коюу туура. Анткени бир дагы шопур бизге так жеткирерин айтып, кепилдик берерин билдире албай коюшту. Ошол эле учурда расмий мэрия бул тууралуу эч нерсе билбесин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты.